Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, урматтуу министрлер кабинетинин президенттин өкүлү Алмаз Акунжанович. Мына барыңыздарга маалым болгондой, бүгүн 3-чү окууда мамлекеттик тил мыйзамы, конституциялык мыйзам кабыл алынганы турат. Бардык депутаттар колдоп берип атат, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Эл колдоп атат, ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай өтө маанилүү мамлекеттик тил мыйзамы кабыл алынып аткан учурда бир инцидентке көңүл бурууга сиздердин көңүлүңүздөрдү бурат элем. Мен эч качан башка ич-ара өзүбүздө ар кандай шылдыңдоолорго, ар кандай улутка, асылууларга жол бергиле эле келдик. Бирок эл аралык деңгээлде, эл аралык форумга барып, конференцияга барып, ошол жерде өзүнүн улутун, кыргыз улутун шылдың кылып, келекелеген болгондо дагы окумуштуу профессор, тарых илимдеринин кандидаты Айнур Жоробекова деген Тышкы иштер министрине караштуу дипломатиялык академияда кафедра башчы болгондо дагы эл аралык мамилелер укук деп аталыштагы кафедранын башчысы барып шылдың кылып келди. Бир чоң эл аралык иш-чарада. Мына мен сөзмө сөз окуп берейин сиздерге. Ал жерде ал ошол мындай деп атат. Медиа боюнча айтсак, толук Борбор Азия үчүн жооп бере албайм. Бирок бизде орус тили расмий тил катары баш мыйзамда жазылган. Кыргызстандын аймагында 90%-на спутник таркайт. Кыргыз жана орус тилинден билим берген мектептер дээрлик тең чамалуу. Улуттук крокодилдердин каалоосуна каршы жогорку окуу жайларда окутуу орус тилинде жүргүзүлүп келет деп атат. Улуттук крокодилдер деп атат. Мен бул жерден билим берүү министрине да кайрылат элем. Улуттук крокодилдердин нарын дарыясынан эмес, мына профессорлор улутка, элге крокодилдер деп коюп атат. Эл экен улуттук крокодилдер. Улуту үчүн күйгөн. Мен ушул жерден мына кылмыш жаза кодексинин 330 беренесинде турат. Улуттук ар намысына кемсинтүүгө багытталган аракеттер деп. Буга окшогон болгондо да кафедраны жетектеп, биздин билим берүү стандарттарыбызды, программаларыбызды кандайча окутуп атат. Бул дипломат, мындайча айтканда, дипломаттын айткан сөзү, айтар сөзү ушулбу? Улутка шек келтирип аткан окутуучулар, окумуштуулар окуу жайда иштебеш да керек, кылмыш жазасына тартылыш керек. Мындай окумуштуулар. Рахмат.